Allah Taalaga jakın kıla turgan amal bolsa, oşo nerselerdi taza nerseler menen kılıp, adal жашоодо жашоо экинчи бактылуулуктун себеби болот экен. Жалпы өлкө боюнча айт намазы окулду. Бул ыйык парыз Бишкектеги Имам Саракси атындагы Борбордук мечитте да аткарылып, ага мамлекет башчысы катышты. Allah Taala jakın özüne jakındattı деген. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз ошо пайгамбарыбыздын таалимдеринен таалим алып, бардыгыбыз Allah Таалага жалынып жалбаралы. Айт намазы мусулмандардын ыйык майрамында аткарыла турган негизги парыздардын бири. Мындан улам эл таң эрте мечиттерге шашылды. Намаздын алдында адеп ахлак, ислам баалуулуктары тууралуу баян айтылды. Кур'андагы буйрулган буйруктарды жашообузга алып келишибиз керек. Кур'анда ак караны, жакшы жаманды ажыратууну Кур'ан бизге үйрөтөт. Кур'анул Карим бизге ислам дини менен жашоону үйрөтөт. Кур'ан бизге бирөөнүн акысына кирбөөнү үйрөтөт. Кур'ан бизге жубайыбызга жакшы мамиле кылууну үйрөтөт. Кур'ан бизге балдарды жакшы тарбиялоону үйрөтөт. Кур'ан бизге адамзатка жакшылык кылууну үйрөтөт. Биз ыйык Рамазан айында мына ушул Кур'анул Карим менен бөлөндүк. Эми 11 айдын ичинде мына ушул Кур'анул Карим менен жашообузду өткөргөнгө аракеттенели бир туугандар. Аллаху акбар. Жалпы өлкө боюнча айт намазы саат 7:30да окулду. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Орозо айы ынтымактын, тазалыктын айы. Себеби бул айда күндүзү тамак аш ичпей, андан кармануу менен гана чектелбей, туура багытка бурулуп, терс адаттардан арылуу талап кылынат. Аткарылган жакшы иштер үчүн берилген сооп, эселеп жазылары белгиленген. Allahu akbar. Мечитке келген ар бир мусулмандын бүгүн жүзү жарык. Жараткандан өзү, жакындары үчүн да, мекени үчүн да жакшылыктарды сурашты. Мусулман эл болгондон кийин эң негизги майрамдарыбыздын алдында турат. Сап башында. Бирибизге жакшы сөз айта турган, жакшы маанайда майрамдай турган майрам. Эң жакын адамдар менен бирге майрамдайбыз, айттайбыз. Ата-энелерден кабар алабыз, бир туугандардан кабар алабыз. Эртең менен бардыгыбыздын настроениялары жакшы болуп келдик. Орозо айт намазын окуганы. Азыркы кезде студентпиз, досторубуз менен тозуп жакшы майрамдайбыз. Айт майрамы менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Баарыңыздардын айтыңыздар маарек болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Алла Таалам кылган дуаларыңызды кабыл кылсын. Ушул күндү өзү туугандар менен майрамданып, анан достор менен дагы ушул бардык чогулганга дагы аракет кылыш керек да. Элге көрүп атасыңар, элдер аябай көп. Баары айрыкча жаштар бардыгы ушул имандыкка барган байкалып турбайбы көрөсүң. Дайыма жакшылыктар бола берсин, ушундай майрамдар тосуп жүрө берели. Кыргыз элим аман болсун. Согуш болбосун, оору болбосун, ошондой эле тынчтык болсун. Ынтымактын бекеми болгон майрам. Көрүшпөй калган туугандарыбыз менен көрүшөбүз. Жалпы бардыгыбыз баарлашып, бир мындай туугандарды да жакындата турган майрамда. Ыйык айда кайрымдуулук эселеп көбөйдү. Жардамга муктаждардын жүзү жаркыды. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.